Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видеодо сүт сай боюнча саны 5, число 5 жөнүндө жалпы мүнөздөмө болмокчу. Билип эле койгусу келет экен да биздин адамдарчы. Өзгөргүсү келбейт экен. Сериал көрүп үйрөнүп калышыптыр, бакшыга барып үйрөнүп калышыптыр да. Сүф-күф кыла койсоң, анан операция кыла койсоң, андай жок, андай заман бүттү. Ал сен өзүң жоопкерчиликти алыш керексиң да, жүрөгүңдү тазалаш керексиң. Ар бир адамдын цифрасына карап эле көрөбүз. Азыр ошондой заманга келип калдык да. 5-14, 23 числодо туулгандар жөнүндө жалпы мүнөздөмө. 5-числодогулар бул өзгөчө адамдар, эң күчтүү коммуникациядагы. Булардын полу жок деп койсок да болот. Мырзага да кирбейт, айымга да кирбейт. Себеби сиз мени айым деп көрө турган болсоңуз, эгерде сиз 5 болсоңуз, мени айым деп көрбөйсүз. 5тердин көзү менен пайда көрүнөт бардыгы. Муну менен пайда чыкса, дос болом. Эртең бул чоң жерде иштеп калыптыр, телефонун алып достошуп коеюн деп азыр мамиле кура калышым керек. Таанышып, машинени ача калып, отургуза калып дейт дагы, чоң кишиби, картаңбы, жаш балабы, чалбы, эркекпи, айымбы карабастан чындап жакшы мамиле жасап аткандай жасайт да. Анан тигилер ойлоп калат, аябай жакшы экен. Тим эле тилиме таап, мага мынтэ калды дейт да. Ушинтип ал коммуникацияны жасайт. 5тин бардыгы. А мырзанын баары 5 болсун деп атпайбы? Айымдын баары 2 болсун деп атат, Мырзанын баары 5 болсун деген сөз ошо чоң кичине дебей ылгабай бардыгын тилин таап, анан бизнес жасап, үй бүлөсүн баксын, жумуш кылсын деген. Өтө ийкемдүү да, 5чи. 5 мырза болсо, бул чыныгы мырза болот, үйгө токтобойт, эч качан үйдө жашабайт. Бардык жерде бизнес кылып, соодагер болуп, алып сатып, бизнестин баарын жакшы жасаган, айтканга айтып, мушташкан менен мушташып, тебишип келет да. Энергиясы көп адамдар менен жүргөндө көтөрүлөт. Таанышы көп болот 5тинчи. Дос болбойт, бирөөгө жабышып алып отурбайт экилерге окшопчу. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күнү сүт сай илими абдан чоң кызыгуу жаратып жатат. Адамдын туулган күнү, туулган жылы, өзү жөнүндө, мүнөзү жөнүндө, адамдык сапаттардын чейин айтып коюуга болоорун таң калуу менен билип жатабыз. Өзү жөнүндө гана эмес, башкалар жөнүндө дагы аралыктан билүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындай илим менен таанышуунун пайдасынан башка зыяны жок деп билебиз. Дагы бир айта кетчү нерсе, сүт сай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алыңыз. Ар ким өз жашоосун өзү чечет. Ар ким өзү жеке чечимге келет. Жакпаган нерсе катары кабыл алсаңыз, негатив сөздөрдү жазбай койсоңуз дагы болот. Эгер негатив жазгыңыз келип жатса, анда сиз минус тарапта, же болбосо минус жагында, жаркын жакта эмес, караңгы жакта жүргөнүңүздү таанып байкаган болосуз. Андыктан туура түшүнүп, башкалардын дагы пикирлерин сыйлайсыз деген үмүттөмүн. 5 айым болсо, кыйыныраак болуп калат. 5 айым үйдө отурбайт да, соода кылат. Аны соодага койсо жакшы. Анан соода кылбай, үйдө камайм десе, мисалы, ушундай мырзалар бар да, мени эле кара, жумушка чыкпа, бир эле мен айтканымды кыл десе, ал жерде 5 айым бузулуп калат. Анткени алга свобода, эркиндик керек баарынан дагы. Ал көп бир күндүн ичинде бир канча адам менен сүйлөшүш керек. Бир канча адам менен учурашып, көрүшүп, оюн айтып келиш керек да. Үйгө камалып отура албайт. Эгер үйгө камай турган болсо, ал айымды минусуна түшүп кетет. Минусуна түшүп кеткенде ал ошо 5терден бүтүндөй снайпер, киллерлер чыгат да, өтө мындай жестокий адам болуп калат да, катаал. Өтө катаал мүнөздөгү айым болгондо балдары көп ооруп калат да. Сүйүү бере албай калат 5 айымчы. Анан балдары өтө көп ооругандар ушу 5 айымдан да. Себеби эгерде ал 5 айымдын үйүндө 2-число болуп калса, балдар ал нежный да өтө жумшак. 6-число төрөлүп калса,
5 айым өзүм түшүнбөй атканда балдар түшүнө албайт. Алар болсо сүйүү талап кылган балдар да 2 менен 6чы. Мага сүйүү бербей атасың дейт, ошо менен ооруй берет. Мага өтө көп жазышат Инстаграмдан, WhatsApp'тан. Экинчи числодогу кыздар мен апам 5, апам менен сүйлөшүп коюңчу, апам менен атам урушуп атат, сизге консультация өтүп коюңчу деп. Жаш кыздар 2000-жылдыкын баары психолог да буларчы. А биз мурдакылар биз түшүнбөйбүз да, биз материалдык байлыктын артынан кууп бараткандар да, чоң үйлөр керек, машиналар керек да, мурунку 1000-жылдыктаргачы. А 2000-деги балдардын жүрөктөрү ооруп атат да, азыр алар 20-га чыгып калышты, алды аркасы 15-14 жашарларда апам мени түшүнбөйт деп арызданат да бардыгычы. Анан карасам эле 5 апаларычы жумуш кылып жүргөн, бир жерде иштеп аткан, бизнесте башын салып жүргөн балдардын жан дүйнөсү элеп атышат. Бир 20-числодогу кыз жазат, бир канча оорусу бар экен. Уже эле эми эле жаш эле ооруп калган. Апам аябай иштейт дейт. Акчасынын баары бунун эмесине кетет, дарысына. Өтө редкий оору экен, редкий дары-дармектерге кетет экен да. Анан ал аял сынып калган да. Мырза ал жерде тура албайт, ал дагы командировкага кетет, экөө тез урушат дейт. Ошондой көп да. Мен ошон үчүн үй бүлө темасына мындай көп басым жасаган, ошондон арыздангандар көп магачы. Өтө көп арызданышат. Анан түшүндүргөнүм менен ал адам өзү оңол болсо билгени менен пайда жок экен да. Даже айткым келбей калды. Билип эле койгусу келет экен да биздин адамдарчы. Өзгөргүсү келбейт экен. Баягы рекомендацияларды айтсам жасабайт экен. Анан жөн эле баягындай психологко, кино көрүп, көп сериал көрүп үйрөнүп калышыптыр, бакшыга барып үйрөнүп калышыптыр да. Сүф-күф кыла койсоң, анан операция кыла койсо хирургтар окшоп, эмнерин алып ыргытып берсең деле дей берет экен да. Андай жок, андай заман бүттү. Ал хирургтар мисалы үчүн Лондондо жок, эч ким колдонбойт хирургтарды. Кыргызстанда эле пока жарап атат, оерин берин алып ыргыта берет. Анын баарын жооп бересиң кийин. Себеби сен Аллах бир да нерсеңи ашыкча жараткан эмес. Ал иштеш керек да, ошол органчы. Азыр керек эмес деп алып ыргыта берет. Хирургтарга эмне? Сен өзгөчө бештер хирург болот да, эч качан мындай боор ачыбайт. Любой жерде кесип ыргытып күчтүү хирург болот да бештерчи. Пайда чыкса, мынча акча төлөйм десе, хирург жасап кое берет да. Демек, сен өзүң жоопкерчиликти алыш керексиң да. Ошол органыңы жакшы сактап, оорутпаш үчүн сен жүрөгүңдү тазалаш керексиң. Сен өзүңдү сүйбөсөң, өзүңдү сүйүү деген туура тамактануу, өзүңдү сүйүү деген режимди колдонуу, түн укташ керек, телефондо отурбастан, кечке жутуп чукулабастан. Өзүңдү сүйүү деген ошол да. Азыр онлайндын баары адамдын баарын жок кылып атпайбы? Телефон карагандын баары бүкүрөйүп калган. Демек, кислород башыбызга жакшы жетпейт, баш жакшы иштебейт, омурткада ийилип калды. Бул баары больной. Оорукчан, алардын башы жакшы иштебейт, энергия ылдыйга түшүп кетти, акча таппайт деген сөз. Ан сайын түшүнбөй эле адамдар телефонго жармашат, ютубду карайт, башканы карайт, анан өзүн таппай калат. Табыш үчүн убакыт бөл десең, жок, сен жасап бер, сен дагы молдону дам салып бер дегендей да. Бул илим, эч ким үчүн мен баса албайм, эч ким үчүн мен анын несин ичине кирип оңдой албайм. Мен психолог эмесмин, берки психотерапевттерде отуруп алып анан эмне болду деп чукулагдайт. Биз коучпуз. Ар бир адамдын проблемасы эмнеден экенин эле цифрасына карап эле көрөбүз. Эми мындай кылып чыгып алсаң болот, чыгып ал деп эле шпаргалканы карматабыз. Чыкса чыгып алды, чыга албаса өзү ооруп жок болот. Азыр ошондой заманга келип калдык да. 5-числодогулар өзгөчө илимди деле жакшы окушпайт, терең казбайт. Энергиясы тез да. Содага жакшы да, тез кылат да. Ошон үчүн өзүнө пайданы дароо угуп, дароо колдонот. Эң жакшысы колдонот 5тердин. Күчтүү жагы укканын колдонот. Бас десең 5 дароо басат. Калган отурur дагы айтып кой, анан дагы мындай депчи. 5 мырзалар соода кылса аябай жакшы. Дордой Салымбеков 5 да. Бизнести бажарат да буларчы, ошол Бозулан 5 да, жанат реsortторду салган. Мырзалар 5тер бизнеске жаралган да. Энергиясы туура кетип атат. Көп адам менен бардык жакта жүрөт, үйдө отурбайт да. Минуска түшкөндө алар айымдарды көп алышат, үй бүлөнү көп бузушат. Алардын да өзүнүн сыноосу бар. Айымдар 5тер ошол өкмөттүн иштеринде деле жакшы иштейт, системадан чыкпаган жерлерде деле жакшы иштейт 5терчи. Чыдамкай да бардык жергечи. Анан минуска түшпөш керек эң негизгиси. Алардын эркиндигин чектегенде эле минуска түшүп кетет. Ошондо эч кимге жакшылык жок. Ошонун жанында.